Ошол маалда короз кыйкырды. Ошондо Ыйса теңир бурулуп Петрди карады. Петр теңирдин ушул түнү короз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың деген сөзүн эстеп сыртка чыгып өксөп ыйлады. Эртең менен бардык башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар чогулуп, Ыйсаны өлүм жазасына тартуу үчүн кеңешме өткөрүштү. Эртеси эртең менен эл аксакалдары, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулар чогулуп, аны өздөрүнүн жогорку сотуна алып барышты да, андан «Кана айтчы бизге, сен Машаяксыңбы?» деп сурашты. Ыйса болсо аларга «Айтсам баары бир ишенбейсиңер. Сурасам баары бир жооп бербейсиңер. Мындан кийин адам уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагына отурат» деди. Ошондо бардыгы ага «Демек сен Кудайдын уулу экенсиң да» дешти. Ыйса аларга «Менин ошол экенимди өзүңөр айтып жатасыңар» деп жооп берди. Ошондолар «Бизге дагы кандай далил керек? Анткени биз анын өз оозунан укпадыкпы» дешти. Исага чыккынчылык кылган жүйүт анын айыпталганын көргөндө өкүнүп 30 күмүш тыйынды башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга кайта алып келди да, күнөөсүз кандын төгүлүшүнө себепкер болуп күнөө кетирдим деди. Алар «Биздин ишибиз эмне? Өзүң бил» деп коюшту. Жүйүт күмүш тыйындарды ибадатканага ыргытып жиберип, ал жерден чыкты да барып асынып өлдү. Башкы ыйык кызмат кылуучулар тыйындарды жыйнап алып, «Бул кандын наркы, муну ибадаткананын казынасына салууга болбойт» дешти. Өз ара акылдашты да бөтөн жерликтердин сөөгүн коюу үчүн ал тыйынга карапачынын жерин сатып алышты. Ошондон улам ал жер бүгүнкү күнгө чейин кандуу талаа деп аталат. Ошондо Жеремия пайгамбардын алар ысрайылдыктардын аны баалаган баасын 30 күмүш тыйынды алып, теңир мага айткандай карапачынын жерин сатып алышты деп айткан сөзү аткарылды. Алар аны байлап алып, башкаруучу Понтий Пилатка алып барышты. Эртеси таң заардан жүйүт башчылары Ыйсаны Каяпаныкынан Пилаттын ак сарайына алып келишти. Бирок өздөрү киришкен жок, анткени алар таза эмес болуп эсептелип, пасах тамагын жей албай калышмак. Пилат чыгып алардан «Бул адамга кандай айып коюп жатасыңар?» деп сурады. «Эгерде жамандык кылбаса, аны сенин алдыңа алып келмек эмеспиз» деп жооп беришти алар. Ошондо Пилат аларга «Аны алып кеткиле да өз мыйзамыңар боюнча соттой бергиле» деди. Жүйүт башчылары ага «Бирөөнү өлүм жазасына тартууга бизге тыюу салынган» дешти. Өзүнүн кандай өлүм менен өлөрүн алдын ала айткан Ыйсанын сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Мындай деп айыптай башташты. «Биз бул адамдын элибизди бузуп жатканын көрдүк. Падышага салык төлөөгө тыюу салып, өзүм Машаяк падышамын деп жүрөт». Ыйса башкаруучунун алдында турду. Пилат андан «Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы? Өзүң айтып турасың» деди Ыйса. Пилат ак сарайга кайра кирип, Ыйсаны чакыртып алды да «Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?» деп сурады. Ыйса ага «Муну сен өзүң айтып жатасыңбы же мен жөнүндө сага бирөө айттыбы?» деди. Пилат ага «Мен эмне жүйүт билем? Сени мага өз элиң жана башкы ыйык кызмат кылуучулар алып келишти. Эмне кылдың эле?» деди. Ыйса ага мындай деп жооп берди. «Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Эгерде менин падышачылыгым бул дүйнөдөн болсо, анда кызматчыларым мени жүйүттөрдүн колуна чүрбөө үчүн күрөшүшмөк. Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес». Ошондо Пилат ага «Демек сен падыша экенсиң да?» деди. Ыйса ага «Өзүң айтып жатасың. Мен падышамын. Мен чындык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм жана ошол үчүн бул дүйнөгө келгем. Ким чындык тарапта болсо, ал менин үнүмдү угат» деди. Пилат андан «Чындык деген эмне?» деп сурады да кайра чыгып элге мындай деди. «Мен андан эч кандай айып тапкан жокмун». Айыптап жаткан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга Ыйса такыр жооп берген жок. Ошондо Пилат ага мындай деди. «Сага каршы кандай күбөлөндүрүүлөрдү айтып жатышканын угуп жатасыңбы?» Бирок Ыйса бул суроого да жооп берген жок. Пилат буга таң калды. Пилат башкы ыйык кызмат кылуучуларга чогулган элге «Мен бул адамдан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Бирок алар айткандарынан кайтышпай, «Бул Галилеядан баштап ушул жерге чейин бүт жүйүт аймагында өзүнүн окутуусун таратып, элге дүрбөлөң чүрүп жүрөт» дешти. Пилат муну укканда «Эмне? Бул адам галилеялыкпы?» деп сурады. Ыйсанын Ирод башкарган аймактан экенин билгенде, Пилат аны Иродко жөнөттү. Анткени ошол күндөрү Ирод Иерусалимде жүргөн эле.
Ират Исаны көргөндө аябай кубанып кетти. Анткени ал тууралуу көп уккандыктан кандайдыр бир керемет көрүүгө үмүттөнүп, аны көптөн бери көргүсү келип жүргөн. Ал Исага көп суроо берди, бирок Исага эч кандай жооп берген жок. Ал жерде турган башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар аны аябай айыпташты. Ират болсо өзүнүн аскерлери менен аны кордоп мазактады да, ага жылтылдаган кийим кийгизип кайра Пилатка жөнөтүп жиберди. Буга чейин бири-бири менен касташып жүргөн Ират менен Пилат ушул күнү дос болуп калышты. Пилат сот тагында отурганда аялынан «Ал адил адамга тие көрбө, анткени мен түндө түшүмдө ал үчүн аябай кыйналып чыктым» деген кабар келди. Пилат болсо башкы ыйык кызмат кылуучуларды, башчыларды жана элди чакыртып алып, аларга мындай деди: «Силер бул адамды мага элди бузуучу катары алып келгенсиңер. Бирок мен силердин алдыңарда тергөө жүргүзүп, андан силер койгон айыптардын эч бирин тапкан жокмун. Мен аны Иратка жибергем, бирок ал да андан күнөө таппай, аны кайра бизге жөнөтүп жибериптир. Демек ал өлүм жазасына татырлык эч бир күнөө жасаган эмес. Ошондуктан аны жазалап туруп кое берем. Пилат майрамга карата бир туткунду бошотуп бериши керек эле. Ал майрам сайын эл сураган бир туткунду бошотуп берчү». Ошол учурда Барабба деген киши көтөрүлүшчүлөр менен бирге камакта болчу. Алар козголоң убагында киши өлтүрүшкөн эле. Эл Пилаттан адаттагысындай эле бирөөнү бошотуп берүүсүн сурап кыйкыра баштады. Баары чогулганда Пилат мындай деди: «Кимди бошотушумду каалайсыңар? Бараббаныбы же Машая каталган Ыйсаныбы?» Анткени ал башкы ыйык кызмат кылуучулардын Ыйсаны көрө албастыктан улам кармап беришкендигин билчү. Ошол учурда башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Бараббаны сурагыла, Ыйса өлүм жазасына тартылсын деп элди көндүрүп жатышты. Бирок чогулган элдин баары «Ага өлүм, бизге Бараббаны бошотуп бер» деп кыйкырышты. Барабба болсо шаарда болгон бир козголоңго катышып, киши өлтүргөндүктөн түрмөгө камалган эле. Пилат алардан «Экөөнүн кимисин бошотуп берүүмдү каалайсыңар?» деп сурады. «Бараббаны» дешти алар. Пилат кайрадан элге кайрылып, Ыйсаны бошоткусу келгенин айтты. Пилат кайрадан аларга «Жүйүттөрдүн падышасы деп өзүңөр атаган адамды эмне кылышымды каалайсыңар?» деди. Алар «Аны айкаш-жыгачка када» деп кыйкырышты. Бирок алар «Аны айкаш-жыгачка када, айкаш-жыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат үчүнчү жолу аларга «Ал кандай жаман иш кылды? Мен андан өлүм жазасына татырлык эч кандай күнөө тапкан жокмун. Ошондуктан аны жазалап туруп кое берем» деди. Бирок алар болгон үндөрү менен «Аны айкаш-жыгачка када» деп кыйкырып талап кыла беришти. Алар улам күчөп кыйкыра беришкендиктен ушундан кийин Пилат Ыйсаны камчы менен сабаттырды. Башкаруучунун аскерлери Ыйсаны падыша сарайына алып келишти да бүт аскер бөлүгүн анын тегерегине чогултушту. Ыйсанын үстүнө кочкол кызыл чапан жаап, башына тикенектен тааж өрүп кийгизишти. Тикенектен тааж өрүп башына кийгизип, оң колуна таяк карматышты да алдына тизе бүгүп, «Салам жүйүттөрдүн падышасы» деп келекелешти. Анан алар «Салам жүйүт падышасы» деп аны жаакка чапкылашты. Ага түкүрүштү, чыбык менен башка чапкылашты. Пилат кайра сыртка чыгып, «Аны силердин алдыңарга алып чыгам, бирок билип койгула, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Ошондо башына тикенек таажы, үстүнө кочкол кызыл чапан кийген Ыйса сыртка чыкты. Пилат аларга «Мына ал адам» деди. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен алардын кызматчылары Ыйсаны көрүшкөндө «Аны айкаш-жыгачка када, айкаш-жыгачка када» деп кыйкырышты. Пилат аларга «Алып кеткиле да өзүңөр кадагыла, мен андан эч кандай күнөө тапкан жокмун» деди. Жүйүт башчылары ага мындай деп жооп беришти: «Бизде мыйзам бар, ошол мыйзам боюнча ал өлүгө тийиш, анткени ал өзүн Кудайдын уулумун деп айтып жатат». Пилат бул сөздү укканда мурункудан да катуу коркуп кетти. Кайра ак сарайга кирип Ыйсадан «Кайсы жерденсиң?» деп сурады. Ыйса ага жооп берген жок. Ошондо Пилат ага «Мага жооп бергиң келбейби? Сени айкаш-жыгачка кадатуу же бошотуп жиберүү да менин колумда экенин билбейсиңби?» деди. Ыйса ага «Асмандан берилбесе менин үстүмдөн эч кандай бийлик кыла алмак эмессиң. Ошондуктан мени сенин колуңа салып берген адамдын күнөөсү көбүрөөк» деп жооп берди. Ошол убакыттан тартып Пилат Ыйсаны бошотуунун жолун издей баштады. Бирок жүйүттөр «Эгерде аны бошотуп жиберсең, анда сен Рим падышасынын досу эмессиң. Өзүн падыша эсептеген адам Рим падышасына каршы» деп кыйкырышты. Пилат бул сөздү укканда Ыйсаны сыртка чыгартты.
Анан ал грекче литостротон, еврейче габбата деп аталган аянттагы сот тагына отурду. Бул таш аянт деп которулат. Ошол күн Пасах майрамынын алдындагы жума күнү эле. 6 саат чамасы болчу. Пилат жүйүттөргө мына силердин падышаңар деди. Бирок алар жогот, жогот аны айкаштыгачка када деп кыйкырышты. Пилат алардан падышаңарды айкаштыгачка кадайынбы деп сурады. Башка ыйык кызмат кылуучулар ага Рим падышасынан башка падышабыз жок деп жооп беришти. Эч нерсе жардам бербестигин, тескерисинче ызычуу күчөп баратканын көргөн Пилат суу алып, элдин алдында колун жууду да мындай деди: "Бул адил адамдын каны үчүн мен күнөөлүү эмесмин. Өзүңөр билгиле." Элдин баары "Анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун" деп жооп беришти. Ошондо Пилат элге жагууну каалап, аларга Бараббаны бошотуп берди. Ал эми Ыйсаны камчы менен сабаткандан кийин айкаш-жыгачка кадатуу үчүн аскерлердин колуна тапшырды. Аны ушинтип шылдыңдашкандан кийин андан кочкул кызыл чапанды чечип алып, өзүнүн кийимин кийгизишти. Анан аны айкаш-жыгачка кадоо үчүн алып жөнөштү. Ыйса өзүнүн айкаш-жыгачын көтөрүп, баш сөөгү деп аталган жерге жөнөдү. Бул жердин еврейче аталышы Голгофа. Алар талаадан келе жаткан Шимон деген Киринеялык бир кишиге Ыйсанын айкаш-жыгачын мажбурлап көтөртүп коюшту. Ал Искендер менен Руттун атасы эле. Аскерлер Ыйсаны алып бара жатышканда, талаадан келе жаткан Шимон деген Киринеялык кишини кармап алышты да, ага айкаш-жыгачты көтөртүп, Ыйсанын артынан ээрчитип коюшту. Ыйсанын артынан өтө көп эл ээрчип бара жатты. Алардын арасында ал үчүн боздоп ыйлаган аялдар бар эле. Ыйса аларга бурулуп мындай деди: "Иерусалимдик кыздар, мен үчүн ыйлабагыла. Өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн ыйлагыла. Анткени тукумсуз, бала төрөбөгөн, эмчек эмизбеген аялдар бактылуу деп айтыла турган күндөр келет. Ошондо тоолорго биздин үстүбүзгө кулагыла, дөбөлөргө болсо бизди басып калгыла деп айта башташат. Жашылдарака ушундай кылышса, анда куурагандaraак эмне болот?" Ыйса менен бирге 2 кылмышкерди да өлтүргөнү алып бара жатышты. Ошентип алар Ыйсаны Голгофа, бул баш сөөгү деп которулат, деген жерге алып келишти. Ага өт кошулган шарап беришти. Ал анын даамын татып көрүп, ичпей койду. 3 саат чамасында аны айкаш-жыгачка кадашты. Ыйсанын жанына 2 кылмышкерди, бирин анын оң жагына, бирин сол жагына айкаш-жыгачка кадашты. Ошентип ал кылмышкер катары эсептелди деген пайгамбарчылык орундалды. Ыйса болсо: "Ата, буларды кечире көр, анткени эмне кылып жатышканын билишпейт" деди. Пилат тактайча жасаттырып, анын бетине "Назареттик Ыйса, жүйүттөрдүн падышасы" деп жаздырды да айкаш-жыгачтан өйдө жагына илдирип койду. Бул жазууну жүйүттөрдүн көпчүлүгү окушту, анткени Ыйса айкаш-жыгачка кадалган жер Иерусалим шаарынан алыс эмес болчу. Жазуу еврей, латын жана грек тилдеринде жазылган эле. Жүйүттөрдүн башкы ыйык кызмат кылуучулары болсо Пилатка мындай дешти: "Жүйүттөрдүн падышасы деп эмес, ал мен жүйүттөрдүн падышасымын деди деп жаз." Пилат аларга "Болду, жазарымды жаздым" деп жооп берди. Аскерлер болсо Ыйсаны айкаш-жыгачка кадагандан кийин анын кийимин бөлүп алышты. Анын кийимин 4 аскер бөлүп алды. Анын узун көйнөгүн да алышты. Ал тигилген эмес, токулган көйнөк эле. Ошондуктан алар бири-бирине "Муну айрыбай өкчөмө ташыргытып, кимге тиерин билели" дешти. Ыйык жазуудагы "Менин көйнөгүмдү өз ара бөлүп алышты, менин кийимим үчүн өкчөмө ташыргытышты" деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Аскерлер ушундай кылышты. Андан кийин ошол жерге олтуруп, аны күзөтүштү. Ал жерден өтүп бара жаткандар баштарын чайкап: "Ибадаткананы бузуп, 3 күндө тургузуучу, эгерде Кудайдын уулу болсоң, куткар өзүңдү. Түш айкаш-жыгачтан" деп тилдеп жатышты. Эл ошол жерде карап турду. Башкаруучулар болсо: "Ал башкаларды куткарды. Эгерде ал Кудай тандаган Машаяк болсо, анда өзүн куткарсын" деп шылдыңдашты. Аскерлер Ыйсанын жанына келип, ага ачуу ичимдик сунуп: "Эгерде сен жүйүттөрдүн падышасы болсоң, анда өзүңдү куткар" деп шылдыңдашты. Башкы ыйык кызмат кылуучулар да, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар менен бирге аны мындай деп шылдыңдашты: "Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Эгерде ал Исраилдин падышасы болсо, айкаш-жыгачтан түшсүн, ошондо биз ага ишенели. Ал Кудайдан үмүттөнчү эмес беле?
Эгерде ал Кудайга жакса, Кудай аны куткарып алсын. Анткени ал Кудайдын уулумун дебеди беле. Анын жанындагы айкаш-чыгаштарга кадалган кылмышкерлер да аны тилдеп жатышты. Айкаш-чыгашка кадалган эки кылмышкердин бири: "Эгерде Машаяк болсоң, анда өзүңдү да бизди да куткар" деп ага тил тийгизди. Экинчиси болсо аны тыйып: "Кудайдан коркпойсуңбу? Өзүң деле ушул жазага тартылбадыңбы? Бизге туура өкүм чыгарышты. Анткени биз кылган иштерибизге жараша жазабызды алып жатабыз. Бул болсо эч кандай жаман иш жасаган жок да" деди. Анан ал Исага: "Иса, өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр" деди. Иса ага: "Мен сага чындыкты айтып коеюн. Бүгүн сен мени менен бейиште болосуң" деди. Иса кадалган айкаш-чыгаштын жанында анын энеси, тайжеси, Клеопанын аялы Мариям жана Магдалалык Мариям карап турушкан эле. Иса энесин жана анын жанында турган сүйүктүү шакиртин көргөндө: "Аял, бул сенин уулуң" деди. Андан кийин шакиртине: "Бул эми сенин энең болсун" деди. Ошол убакыттан баштап ошол шакирти Исанын энесин колуна алды. Болжол менен түшкү 6-сааттан 9-саатка чейин күн көрүнбөй, бүт жерди караңгылык каптап турду. 9-саат чамасында Иса: "Эли, Эли, лама шабактани" деп катуу кыйкырды. Бул: "Кудайым-ай, Кудайым-ай, мени эмнеге жалгыз калтырдың" деп которулат. Ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү муну укканда: "Ал Илиясты чакырып жатат" дешти. Ошондон кийин Иса баары аткарылганын билип: "Суусадым" деди. Ыйык жазуудагы сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошол жерде ачуу ичимдик куюлган бир идиш турган эле. Аскерлер ага соргучтум алып, аны иссоп бутагына байлап Исанын оозуна такашты. Кээ бирөөлөр болсо: "Кое тур, Илияс келип аны куткараар бекен, көрөлү" деп жатышты. Иса аны таткандан кийин: "Аткарылды" деди. Иса үнүн катуу чыгарып: "Ата, жанымды сенин колуңа тапшырамын" деди. Ушинтип айткандан кийин ал жан берди. Ошол учурда ибадаткананын көшөгөсү жогорудан ылдый айрылып, экиге бөлүнүп калды. Жер титиреп, аскалар жарылды. Мүрзөлөр ачылып, ыйык маркумдар тирилишти. Алар мүрзөлөрүнөн чыгып, Иса тирилгенден кийин ыйык шаарга кирип, көп адамдарга көрүнүштү. Муну көргөн жүзбашы: "Бул чын эле адил адам болчу" деп Кудайды даңктады. Жүзбашы менен бирге Исаны күзөткөн аскерлер жер титирөөнү, болуп жаткан окуяларды көрүшкөндө үрөйлөрү учуп, "Бул чын эле Кудайдын уулу болчу" дешти. Муну көрүүгө чогулган эл болгон окуяны көргөндөн кийин өкүнүү менен тарая баштады. Исаны тааныгандардын бардыгы жана аны Галилеядан ээрчип келген аялдар алыстан бул окуяны карап турушту. Ал жерде алыстан карап турган аялдар да бар болчу. Алардын арасында Магдалалык Мариям, кичинекей Жакып менен Жосенин энеси Мариям, Саломе бар эле. Алардын арасында Магдалалык Мариям, Жакып менен Жусуптун энеси Мариям жана Зебедей уулдарынын энеси бар болчу. Иса Галилеяда жүргөндө алар анын артынан ээрчип ага кызмат кылышчу. Ал жерде аны менен Иерусалимге келген башка да көптөгөн аялдар бар эле. Ал күн жума күн болгондуктан жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаш-чыгашта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн жыгачтан чүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Ошентип аскерлер келишти да Исанын жанында кадалган эки адамдын буттарын сындырышты. Исанын жанына келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө, анын бутун сындырышкан жок. Бирок аскерлердин бири Исаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Муну өз көзү менен көргөн адам күбөлөндүрүп жатат жана анын күбөлөндүрүүсү чындык. Ал өзүнүн чындыкты айтып жатканын билет. Ал силердин да ишенип калышыңар үчүн күбөлөндүрүп жатат. Ыйык жазуудагы "анын сөөгү сындырылбасын" деген сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ыйык жазуунун дагы бир жеринде алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт деп жазылган. Кеч кирип жума күнү аяктап ишемби күнгө таяп калганда, кеч киргенде Ариматаялык Жусуп деген бир бай адам келди. Ал да Исанын шакирттеринен эле. Синедриондун бир кадырлуу мүчөсү, Кудайдын падышачылыгын күтүп жүргөн Ариматаялык Жусуп келди. Ал Пилатка кирүүгө батынып, Исанын сөөгүн сурады. Бирок ал кеңештин Исаны өлтүрүү үчүн чыгарган чечимине жана кылган иштерине макул болгон эмес. Пилат анын өлүп калганына таң калды. Анан ал жүзбашыны чакырып, "Өлгөнүнө көп болдубу?" деп сурады.
жүзбашыдан билгенден кийин Жусупка сөөктү бердиртти. Пилат рухсат берди. Жусуп барып сөөктү түшүрүп алды. Бир жолу Исага түн жамынып келип кеткен Никодим да ушул жерге келди. Ал жыпар жыттуу смирна майы менен алой чээринин аралашмасынан 100 фунттай ала келди. Алар жүйүттөрдүн сөөк коюу салты боюнча Исанын сөөгүн жыпар жыттуу май менен майлап кепиндешти. Иса айкаштыгачка кадалган жерде бир бак бар эле. Ал бакта эч ким койlo элек бир мүрзө бар болчу. Ал күн жүйүттөрдүн жума күнү болгондуктан, анын үстүнө мүрзө жакын болгондуктан, алар Исанын сөөгүн ошол мүрзөгө коюшту. Анан ал аны асканын бооруна оюлган өзүнүн жаңы мүрзөсүнө алып барып койду. Мүрзөнүн оозун бир чоң ташты тоголотуп келип жапты да кетип калды. Жума күнү аяктап, ишемби күнгө таяп калган эле. Магдалалык Мариям менен дагы бир Мариям ошол жерде мүрзөнүн маңдайында отурушкан. Магдалалык Мариям менен Жосенин ненеси Мариям болсо, анын кайсы жерге коюлганын карап турушту. Иса менен Галилеядан келген аялдар да Жусупту ээрчип келишип, мүрзөнү жана анын сөөгү кандай коюлганын көрүштү. Анан алар шаарга кайтып барышып, жыпар жыттуу заттарды жана майлоочу майларды даярдашты. Мыйзамдын талабына ылайык алар ишемби күнү эс алышты. Эртеси ишемби күнү башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Пилаттын алдына чогулуп мындай дешти: «Мырза, жанагы алдамчынын тирүү кезинде 3 күндөн кийин тирилем дегени эсибизге түшүп жатат. Ошондуктан мүрзөнү 3 күнү кайтарууга буйрук бер. Шакирттери түн жамынып келип сөөгүн уурдап кетип, элге ал өлүп кайра тирилди деп айтышпасын. Ошондо бул акыркы калп мурункудан да жаман болот». Пилат аларга: «Сакчыларды алгыла да барып каалаганыңардай кайтарып алгыла» деп койду. Алар барып ташка мөөр басышты да мүрзөнүн жанына сакчыларды коюшту.